Мьянманын Качин штатында кыздар акыркы убактарда спортко басым жасай башташты. Лагерде карате боюнча машыгып жаткан кыздар бул кадамга өздөрүн коргоо үчүн барып жатканын айтышат. Белгилей кетсек, Мьянмада бир топ убакыттан бери куралдуу тирешүүлөр жүрүп жатат. Мында биз кыздарга өзүн өзү коргоо ыкмаларын үйрөтөбүз. Кандай гана кырдаал болбосун, каршылык көрсөтүп, абалдан чыгып кетүүнү билүү өтө зарыл. Өкмөттүк аскерлер менен көтөрүлүшчүлөрдүн тирешүүсүнөн жай тургундар көп жабыр тартат. Ал арада аялдарга карата зордук зомбулуктар да күчөгөн. Зордук зомбулукка кабылган аялдар абдан көп. Баарын көрүп туруп, өзүмдү коргоо үчүн да ушул жолду тандап алдым. 10 жылдан ашык убакытка созулган согуштук аракеттерден улам качиндиктердин көпчүлүгү жакындарынан жана үйлөрүнөн ажырашкан. Бирок өкмөттүк күчтөр бул арада адам укуктары бузулган деген пикирлерди четке кагып келишүүдө.